Саламатсызбы эже, биздин лагерге куш келипсиз. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатчылык, кутман күнүңүздөр менен дейм. Мен Атайара Нуржан Керимбековна Жалал Абад областындагы Ташкөмүр шаарынын номер 14 Токтосун Шадыханов атындагы гимназия мектебинин директору болом. Кесибим кыргыз тили адабияты мугалими. Рахмат эже. Анан кийин ушу сиз лагерге келатканда кандай күтүүлөр менен келдиңиз? Менин бул Кыздар Федерациясы деген лагерди укканыма июльда болот деп укканмын да, демек 3 ай болуп калды да. Анан ошондо ошол өзүмдүн мектебимден бир окуучуну тандап коллектив жөнөттүк. Андан кийин многу немеде сентябрь айында Гаранодон мен ордума барып кел деп инспектор айтып калгандан, анан өзүң мектебиң иш алып барасың дегенден, анан мен кызыгуу менен келдим. Менин максатым бүгүнкү мезгилдеги кыздардын укугунун тебеленгендиги, анан бүгүнкү мезгилдеги кыздар өзүнүн укугун билбегендиги өтө өкүндүрөт. Ошондуктан ушул маселе кандай чечилер экен, мен да мектебимде кыздардын укугун жогору тепкичке көтөрсөм деген максатта келгенмин. Рахмат эже айтканыңызга. Анан сиз ушуга чейин ушундай Кыздар Федерациясында болгон уюмдарга катышып көрдүңүз беле? Ал жакта кыздардын укугу жөнүндө сөздөр болду беле? Ооба, мен буга чейин бир нече проектлер менен иштегенмин. Бул эле эмес, анан Кыздар Федерациясы деген жок болчу, бирок Бириккен Улуттар уюмунун аялдар, лидер аялдар деген тренингке катышкан. Ошол боюнча медиаторлук иштерди дагы алып барганмын, сертификаттарым бар. Баягы аялдардын, Кыргызстандагы аялдардын укугун коргоо боюнча, колдоо боюнча, жана кризистик зордук зомбулукка кабылган аялдар боюнча ушундай тренингтерге катышканмын. Андан кийин биздин тренингибиз жана ушундай лагерибиз соңуна келип жетип отурат. Сиздин буга чейинки берген интервьюңузда күтүүлөрүңүз абдан чоң эле. Ошол күтүүлөрүңүз орундалдыбы? Саламатчылык, Бегимай, ооба, мына Ысык Ата районундагы 3 күндүк тренинг аягына чыгып, бир жагы өкүнүчтүү болсо, бир жагы баягы көп ушул тренингден көп нерселерди алдым. Үмүттөнүп келгенмин, ошол үмүттөрдү алдым деп ойлоймун. Анткени менин максатым ушул биздин өзүмдүн мектебимдеги Кыздар Федерациясынын өзүмдүн мектебимдеги кыздардын көйгөйлөрүн, өзүмдүн мектептеги кыздарды мындай алдыга умтулайын деген ошол максат. Ошол максатты көздөп келгенмин да. Ал эми алдыга койгон пландарыңыз тууралуу бөлүшө кетсеңиз. Эми алдыга койгон пландарыбыз аябай көп. Мына бул федерацияга биз 2-июльдан кошулгандан кийин 2 ай убакыт өтүптүр. 2 айда Мадина онлайн тренинг өткөрдү Zoom аркылуу. Анан кийин 2 жолу интервью алды таланттуу кыздардан. Анан эми биздин максатыбыз ушу эң биринчи шаарда Жайылтуу Кыздар Федерациясын, шаардагы аялдар кеңеши менен иш алып баруу. Кыздар Федерациясы жөнүндө түшүнүктөрү. Анан кийин мектептеги кыздар кеңеши менен ар бир мектепте кыздар совети бар да, ошону менен кошо кыздар советин иш алып баруу. Анан ар бир ошо жанагы шаардагы мектептин директорлоруна мен өзүм лично тренинг өтөм, семинар тренинг. Ошол федерация жөнүндө түшүнүк берип, ошо федерациянын ишин жайылтамын. Анткени бул биздин мектептин окутуу, тарбиялоо процессине эң чоң жардамды берет. Кандай жардам? Эң биринчиден кыздар оратор болуп чыгат экен. Мага ушул нерсе жакты да. Искусство сөз сүйлөө эркиндиги, мимика, жесттерди өздөрүн алып жүрүү, сахнада өздөрүн алып жүрүү чеберчиликтери мектепте үйрөтө албагандарды ушул тренингде өздөрүнүн эркин алып жүргөндүгү мага өзгөчө белгилесе болот. Ушул баягы күтүлүүчү натыйжа десе да болот да, мунучу. Чоң рахмат, сизден көптү күтөбүз, жана ошондой эле пландарыңыз орундалсын. Рахмат силерге да, Бегимай, силерге дагы чыгармачылык ийгилик каалайм. Келечекте ошо Кыргызстандын алдыңкы лидер кыздарынан болот деген ишеничтемин. Чоң рахмат.